Адаттан тышкары киреше жана ченемсиз пайыздарды убада кылган жардама көрдүңүзбү? Улуттук банк жарандарды эмоцияга алдырбай сак болууга чакырат. Көп учурда мындай убадалардын артында финансылык пирамидалар турат. Финансылык пирамидалардын негизги максаты жаңы катышуучуларды катарга кошуу процессине кардарларды тартуу. Пирамида өнүгүп өсүп, туу чокусуна жетип, эң жогорку кирешеге ээ болгондон кийин анын уюштуруучулары чогулган каражатты алып, изин жашырып кетишет. Финансылык пирамиданын белгилери: кыска мөөнөттүн ичинде көп киреше убада кылуу, уюм эмне менен алектене тургандыгы так билинбестиги, уюмга кирүү үчүн алдын ала акча төлөтүү. Бул каражат катышуучуга кийин киреше алуу мүмкүнчүлүгүн бир шарты катары түшүндүрүлөт. Катышуучуну колдон келишинче эртерээк акча төлөөгө шаштырышат жана кеңеш беришет. Уюмдун финансылык абалы тууралуу маалыматтын жоктугу. Өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө мыйзамдуу түр көрсөтүү максатында уюштуруучулар көп учурда мамлекет тарабынан көзөмөл менен мыйзамдарга шылтоо кылыш. Келишимде сиздин акча каражатыңыз үчүн компаниянын алган жоопкерчилиги жазылбагандыгы же болбосо кардарды жоготуп алууга компания жооптуу эмес экендиги ачык жазылгандыгы. Өзүңүзгө жана жыйымыңызга сак болуңуз.